Демек жөн гана сатып баштасаңыз, өйдө көтөрүлө аласыз дедим. Туурабы? Ошондуктан 8 кадамга кантип ийгиликтүү көтөрүлүү керектигин карап чыгабыз. Биринчиден, ийгиликке жетишүү үчүн максатты кой деп айтабыз. Биз муну MBO дейбиз. Туурабы? Максат коюу. Биз тең салмактуу жашоону максат кылып койдук. Максатты койгондон кийин эмне кылышыбыз керек? Аныктоо керек, чечүү керек. Төмөнкү нерселерди бекем жасашыңыз керек. Ишенимди бузулбагандай кылып, бекем орнотуу керек. Эң биринчи аныктоо, өзүңүз жетектеген жашоону жашай турганыңызды так аныкташыңыз керек. Бүгүнкү лекцияны угуп, Atomi ишин жасаш керек турбайбы? Кудайга шүгүр, Atomi деген компания менен тааныштым. Сөзсүз түрдө бир жолу аракет кылышым керек деп ойлойсуз. Каалаган үйдө, үй бүлөм менен бактылуу жашап, үй бүлөнүн жана достордун алдында уят болуп калбасын деп, күйөөмө жаңы унаа сатып берип, балдарым каалаганын кыла алышы үчүн бул ишти жасайм деген чечимге келип, үйгө кайтып айттыңыз. Жолдошум, мен сага жаңы унаа сатып берем. Кымбатым, сен бир кызыктай жерге барып келген жоксуңбу? Деп күйөөңүз жооп берди. Бир кызыктай жерге барып, жинди болуп жаткандарбы? Балким ал жерде ар кандай сөздөргө ишенип, өзүнө келе албай жаткандар. Мындай сөздөрдөн кийин албетте ишеним күч кетет. Буга жол берүүгө болбойт. Башка адамдар сизди жетектөөгө жол бербеңиз. Мен өзүмдүн ойлорум менен айланамдагы адамдарды жетектешим керек. Айланамдагы адамдарды тартуу керек. Сиз муну так аныкташыңыз керек. Азыр чечимге келдиңизби? Айлана чөйрөнү жетектейсизби? Ооба, ошол гана жетет. Экинчиден, позитивдүү ойлонушуңуз керек. Позитивдүү ойлонуу деген ишке ашпай калган нерсе чечилет деп ойлонууга мажбурлоо эмес. Чындыгында, бул дүйнөдө биздин ийгилигибиз жана байлыгыбыз үчүн зарыл болгон нерселердин бардыгы бар. Ошондуктан, сиз жөн гана болгон жөндөмүңүздү өркүндөтүшүңүз керек. Ошондо ийгиликке жетесиз. Себеби баары боло тургандай тизилген. Сиз Atomi жөнүндө уккандан кийин башкаларга ачык айтсаңыз болот. Келе Atomi ишин баштайбыз, келе окуйбуз. Бул арзан жана сапаттуу шампуньду колдонуп көрүңүз, бул тиш пастасын колдонуп көрүңүз. Сиз жөн гана айтышыңыз керек. Сиз айтсаңыз, тиш пастасы чындыгында арзан жана сапаттуу болгон үчүн сатылып келет. Тиш пастанын сатылбай калышынын бир гана себеби бар. Мен адамдарга айткан жокмун. Айтсаңыз, жетишет. Туурабы? Туура. Үчүнчүдөн, бааны төлөөгө чечкиндүүлүк керек. Дыйкан 10 кап күрүч жыйнайм деп ойлосо, бул 10 кап күрүчтү алуу үчүн ал күрүч көчөттөрүн отургузат. Жайында отоо чөптөрдү жулат. Күзүндө түшүм жыйнайт. Ал ушундай бааны төлөйм деп өзү аныктайт. Туурабы? Ооба. Бул 10 кап күрүчтү жөн гана ойлонуп, күрүч өзү пайда болуп калат деп күтүп, жыргап отурган дыйкан жок. Биз бааны сөзсүз төлөшүбүз керек деп аныкташыбыз керек. Бир жерге барып айтсаңыз, чөйрөдө мындай иш жасаба деп токтоткон адамдар болот. Баары эле сатып албайт, сатып албагандар да болот. Ал эми ушундай сатып албаган адамдар болсо, ары бери өтүп жөн эле кийинки адамга барсаңыз жетишет. Айтып тура берсеңиз, сиз күтпөгөн адам сатып алат.
Анан ошол адам башкаларга да айтат. Кээде кекештенип түшүндүрө албай калганда жөн эле документти бергиле, жөн гана каталогун бергиле. Жакшылап түшүндүрө алган адам барбы? Же доменди бериңиз. Өзүм карап көрөм. Деп анан кайра чакырышат. Бир карап көрдүм. Чындыгында эле окмуш экен. Мындай ишти баштоо үчүн эмне кылуу керек? Деп тескерисинче, ал адам көбүрөөк издеп баштайт. Хемохимди интернеттен карап көрсөм, атомдук энергетика боюнча илимий борбордун илимий эмгектеринде бул укмуштуудай продукт деп жазышат. Ар бир адам сөзсүз ичип көрүшү керек деп жазышат. Бул жөнөкөй өндүрүм эмес. Муну кантип сатып алсам болот? Тескерисинче, менден акылдуу бирөө ылдыйдан чыгышы мүмкүн. Эми биз жыйынтыкты көрүү үчүн инвестиция алуу, бааны төлөө чечкиндүүлүгү керек болгонун түшүнүшүбүз керек. Ошентип, чечимге келгенден кийин, үчүнчү, бул ишти чындап баштоо керек. Мен бул ишти кимге өткөрүп, кимге продукцияны өткөрөм дегендердин тизмесин толтурушуңуз керек. Тизме түзүү. Потенциалдуу кардарлардан турган тизме түзүшүңүз керек. Бул тизмени түзүп жатканда келечектеги кардар боло тургандай көрүнгөн адамдардын тизмесин жазганда, иштей тургандарды жазбай, тааныш адамдарды жазгыла. Мындай кылуунун себеби бар. Баары менин каалоом мыйзамы үчүн. Ошондуктан эл жок дегендер өздөрү чогула турган адамдарды издеп жүргөндүктөн ушинтип айтышат. Жөн эле тааныш адамдарды жазгыла, түшүндүрүп бергиле. Мен ушундай нерсени жасап жатам. Мен косметика бизнесин баштадым. Мен дүйнөлүк бизнес баштадым. Андыктан идиш жууган суюктукту менден сатып ал. Косметиканы менден сатып ал. Ден соолукка пайдалуу тамактар бар. Арзан жана жакшы тиш пастасы бар. Сиз жөн гана жарнамалап, менден сатып алууну айтышыңыз керек. Болгону кабарлашыңыз керек. Бирок биз кабарлабайбыз. Алар сатып алабы, же албайбы деп ойлонобуз. Бул алдын ала чечим. Божомол деп аталат. Бул мыйзамдуу термин. Сот ууруга окшойт деп айтса, прокурор же адвокат анын айтканын уккандан кийин кылмыш ишин так жаза түшөт. Башкача айтканда, эгер сиз алгач болжолдоп, жыйынтык чыгарып уксаңыз, анда адвокаттын жактоочусу да сатып алынгандай сезилет. Ошондуктан ойлобоңуз жана жыйынтык чыгарбаңыз. Иш жасай тургандар менен тааныштарыбыздын ортосунда тааныш адамдарды жазуу керек. Анда сиз канча адамды билесиз? Көбү орто эсеп менен 250 адамды билет. Кантип 250 кишини билүү мүмкүн? Той болсо жок дегенде 250 киши келет. Тойго келгендер, менин тоюма келгендер, аларды жалпы тааныймынбы? Бардык тааныш адамдар. Тааныш болбосоңуз да жаныңызда отурган адам, бул ким? Билесиңби? Деп демекчи бири-бирин көрбөгөн адамдар да. Жакындагы адамдар менен тааныштырып, акырында алардын баары тааныш адамдар болуп чыгат. Демек, кимдир бирөө 250-гө жакын адамды билет. Келгиле, аларды бөлүшөлү. Жердештер, классташтар, университеттеги достор. Ушинтип жазгандан кийин өз районуңуздан бир кишини жазыңыз. Андан кийин коомдук уюмдан досуңузду жазыңыз. Жумуштан адамдарды жазыңыз. Аскер кызматкерлери, армиядан болгон досторуңузду жазыңыз. Ушинтип жаза берсеңиз, сөзсүз 250 адам чыгат. Бул 250 адамга канчалык тез айтсаңыз, ошончолук компаниянын ийгилигин сиз башкара аласыз.
Бул адамдардын арасында кызыкпагандар, сатып албагандар, продукцияны гана колдонгондор, ишке кошулууга туура келгендер болот. Арабызда жумуш таап иштеш керек, бирок жашы эбак өтүп кеткендер бар. Бир ишти баштоо үчүн капитал керек, бирок капитал да жок. Атайын технология болгондо аны менен бир нерсе жасоого аракет кылмакпыз. Бирок технология да жок. Эптеп жашаш керек. Бул да тиги да жок. Арабызда эч нерсеси жоктор көп чындыгында. Биз сунуштала турган иш укмуштуудай. Сыйкырдуу десек дагы болот. Демек бизге атайын технологиянын кереги жок, капитал дагы кереги жок. Айтайын дегеним, бул капиталдын сала турган жери жок. Андыктан ийгиликсиздик болсо да жогото турган эч нерсе жок. Андыктан куру кол менен болсо да ийгиликке ишеничти сактаса, чындыгында адамды ийгиликке жеткирген бул иш жөнүндө элге тезирээк айтып беришибиз керек. Канчалык тез айтып бере турганыңыз маанилүү. Биздин ишибиздин идеологиясында ылдамдык деген сөз бар. Ылдамдык. Азыр ылдамдыкты башкаруу, иштин ылдамдыгын башкаруу сыяктуу аныктамалар пайда боло баштады. Иш башкарууда ылдамдыктын аныктамасы ушундай сыяктуу болот. А жана Б түтүктөрүн элестетип көрүңүз. Алардан суу агат. Кайсы түтүктөн суу көбүрөөк агат? Ооба, сизге Б түтүкчөсүнөн көбүрөөк суу агып жаткандай көрүнөт. Бирок бул жерге ылдамдыктын аныктамасын кошсоңуз, кырдаал өзгөрөт. Бул жерден суу тез агып, бул жерден тамчылап агат. Көбүрөөк суу кайдан агат? Башкача айтканда, А түтүкчөсүнөн көбүрөөк суу алып кетиши мүмкүн. Ошондуктан бизнес башкаруу ылдамдыгын аныктоодо бул түтүкчөнүн диаметри орнотуу инвестициясы болуп саналат. Инвестициялар аз болсо да, ылдамдык жогору болсо, анда сиз өндүрүмдүүлүктү жогорулата аласыз. Бул ылдамдыкты башкарууда колдонулат. Ошондой эле баштапкы башкаруу сыяктуу кээ бир аныктамалар колдонулат. Мисалы, кофенин баасы менен ушул кофени ичип, эс алып жаткан жумушчунун эмгегинин баасын салыштырып көрсөк, эмне кымбат болот? Мисалы, секунд сайын бир нече вон алышат деп айталы. Ошондуктан азыр алар ушул секундаларды үнөмдөө үчүн иш кылып жатышат. Ылдамдык ушундай болуп түшүндүрүлөт. Ылдамдыктын бул аныктамасы биз мурда көргөндөй сөзсүз түрдө убакыттын аныктамасын камтыйт. Ошентип, убакыт деген эмне? Сиз убакыт деген эмне деп ойлойсуз? Кээ бирөөлөр убакыт акча дейт. Башкалары башкача жооп беришет. Бирок убакыт өтсө да, чөнтөктө акча көбөйбөгөн учурлар көп. Ошондо убакыт деген эмне? Убакыт окуялардын узактыгын, алардын ырааттуулугун, кайсы окуя мурда, кайсынысы кийин болгонун аныктайт. Башкача айтканда, убакыт бир окуя. Демек, жашообузду туура башкаруу үчүн убакытты туура башкаруу керек. Убакытты жана ошого жараша жашоону туура башкара билүү, окуяларды жакшы башкара билүү дегенди билдирет. Башкача айтканда, менин чөйрөмдө кандай окуялар болоорун көзөмөлдөшүм керек. Бул окуяны башкаруу мен үчүн абдан маанилүү болот. Эмнеге? Анткени бул менин үй бүлөмдү бактылуу кылат. Жана менин айланамдагы адамдардын да ийгиликке жетишине шарт түзөт. Ошондуктан биз үчүн кымбат болгон бул окуяны биз түзүп жатабыз.
Ошентип мен бул иш жөнүндө 250 кишиге маалымат бере турган окуяны түзөм. Бул маалыматты 250 адамга жеткирүү үчүн кимдир бирөө 3 ай убакытты талап кылды. Бирок кимдир бирөө күнүнө 10 кишиге айтып берет. Ошондуктан бир айдын ичинде 250 адамдын баарына кабарлайт. Чындыгында бул окуя кыскартылдыбы же кыскартылбадыбы? Кыскартылды. 3 ай 1 айга айланды. Бирок иш жүзүндө биз убакыттын өзүн эмес, окуянын пайда болгон ылдамдыгын кыскарттык. Кимдир бирөө бул ишти 10 күндө бүтүрдү. Башкача айтканда, сиз бир күндө 25 кишиге айтып, 10 күндүн ичинде 250 адамдын баарын кабардар кылган окуяны түзө аласыз. Анан бул жерде окумуштуудай жарылуучу эффект пайда болот. Окуяны кыскарткан жерде жарылуучу эффект пайда болот. Эгер сиз суу, аба же майды жөн эле калтырып койсоңуз, аларды эч ким колдонбойт. Эч ким иштей албайт. Бирок бул абаны аба компрессору менен азайтсаңыз, эмне болот? Бир машинени же насосту кыймылга келтире турган күч пайда болушу мүмкүн. Эгерде биз майды гидравликалык насос менен азайтсак, май басымынын механизми бир нече тонна эң оор машинени көтөрө ала турган күчтү жаратат. Демек, кандайдыр бир күчтү өнүктүрүү үчүн биздин жашообуздагы окуялардын агымы менен жөн эле жүрүүнүн кереги жок. Мен бир нерсени каалап жатканымды түшүнүү керек жана керектүү окуяларды түзүү керек. Бул ийгиликке жетүү үчүн жол. Окуяны кыскартуу, окуя убакыт болгондуктан, аны убакытты кыскартуу дейбиз. Убакытты кыскартуу. Убакытты кыскартып колдонуш керек. Тизмени толтургандан кийинки 4-чү кадам. Биз чалышыбыз керек. Бизнести түшүндүрүү үчүн жана тааныштыруу үчүн эмес, бир күндү арнап адамдарды чакыруу үчүн чалыш керек. Бул чакыруу. Күн сайын бир нече адамга чалуу абдан маанилүү. Таң калыштуусу, борборго чыгып сүйлөгөндү өз ишим деп эсептегендер көп. Алар борборго чыгып, эркин сүйлөшүп, кечки тамакты эстеп, кайра кайтып келишет. Бир күндө биз 1-2 адам менен сүйлөшөбүз, жана 1-2 гана адам менен көрүшөбүз. Демек, бир айда чалып, жолуккан адамдардын саны аз. Бирок борбордо болгон адамдар, алар борбордо отуруп баарлашкан убакыт, бул албетте жумуш убактысы эмес. Жумуш убактысы бул телефон чалып, жолугуп, кеңешип, окуган убакыттар. Сиз жумуш убактысын өзүңүздүн жеке убактыңыздан эсептеп, ажырата билишиңиз керек. 2-3 жыл күнү түнү чуркап иштеп, айына 10 миллион вондон ашык акча таба аласыз дейли. Чуркаш керекпи же кереги жокпу? Чындыгында ушинтип чуркагандар бар. Ошондой адамдар бар болсо да, эмнеге көбү чуркабайт? Ал анткени адамдардын чуркасам, кыялданган үйдү сатып алам, акча табам деген ишеними абдан алсыз. Алар чуркашпагандыктан ийгиликке жетпейт. Эгер чуркасаңыз, күтүлгөндөн да көп ийгиликтерге жете аласыз. Эмнеге? Биздин мээбиз жөн гана кошконду билет. Биздин мээбиз көбөйтө албайт.
Бир жолу императордук мастер Пак Чон Су мындай деп айткан: «Директор, мен акчанын келишинен корком. Эмнеге? Жумасына 10 миллион вон алып көрүңүз. Сиз эсебиңизди ачып, бир азга чыгып кетип унутуп калып, кайра келип эсеп китебиңизди ачтыңыз. Жүрөк согуп жатат. Шундук, мен жумасына 10 миллион вон ала турган иш кылдымбы? Мындай чоң акча мага кантип келди? Мен буга чейин мынчалык көп акча тапкан эмесмин. Компания ката кетирип, акчаны туура эмес жөнөткөндөй сезилет. Анан бул акча кайра компаниянын эсебине кайтарыла тургандай сезилет. Ошондуктан кээде бул акчаны чыгарып, башка эсепке которуп, ушинтип кылган убакыттар да бар болчу. 3 жылдын ичинде кантип 30 миллион, атүгүл 50 миллион табарын ким ойлойт? Бул көп нерсе түшүнүксүз болсо да, ишенип кыймылдаганыңыз үчүн болот. Ошентип сиз ишенген нерсе чындыкка айланганы эң укмуш. Андыктан жай жүрбөңүз. Сууну кайнатуу үчүн 100 градус талап кылынат. 50, 60, 90, кайрадан 80, 90, 70 деп кете берсек, суу кайнайбы же кайнабайбы? 3-4 адамды чогулттук. Алар иштөөгө даяр, күч таптык. 4-өнүн ичинен 3-өө гана иштейт. Күчүн жоготтук. Дагы бир жолу семинарда чечимге келип, 100 миңден бир нече кишиге таап алып, ишин уланттык. Анан бизди эч ким укпайт. Биз кайра күчүбүздү жоготобуз. Башкача айтканда, ошентип эл кыймылдайт. Суунун кайнап башташы үчүн 100 градустан ашуу керек. Коңшудагы отунга күйгүң келсе, адегенде өзүң жаркырап күйүшүң керек. Күйсөм жакын жердеги отунду жагалам. Мен сөзсүз ийгиликке жетишим керек. Адамдардын амбициясы жок болушунун бир гана себеби бар. Алардын жүрөгүндө сүйүү өчүп калган. Мен жубайым үчүн ийгиликке жетишим керек. Аны бактылуу кылышым керек. Чалгандан кийин сиз адамдарды чакырдыңыз. Эми 5-ден бизнесиңизди түшүндүрүп беришиңиз керек. Бул үчүн 1-ден компания жөнүндө сөз кылуу керек. Компания эмнени билдирерин айттыңыз. Биздин компания кандай компания? Биз Кореялык атомдук энергия изилдөө борбору жана 100 жылдык салттуу Кореянын Колмар компаниясы чыгарган продукцияларды арзан саткан компаниябыз. Биз массалык бренд саясатын карманып, продукцияны ар бир адам көтөрө ала турган баада саткан атомибиз. Бул аныктаманы эсиңизде сактаңыз. 2-ден сиз өндүрүмдү сунуштайсыз. Биз жеткирип жаткан өндүрүмдөр тууралуу уюшкан түрдө айтып беришиңиз керек. Косметика, тиш пастасы, хемохим жөнүндө. 1 мүнөттө түшүндүрө ала турган нерселерди жазып, жаттап алганыңыз жакшы. Билгениңизди кыйын жазуунун кажети жок. Анткени айтуу учурунда ар ким ызы чуу болот. Жазуу канчалык оңой болсо, айтуу ошончолук жеңил болот жана эл сизди ошончолук оңой түшүнөт. Мындай аныктамаларды уюштуруу керек. Үчүнчүдөн төлөм системасы жөнүндө. Киреше механизми жөнүндө түшүндүрүү керек. Жана дагы бир. Компаниянын көз карашын түшүндүрүү керек. Atomi компаниясы товар жүгүртүү компанияларын багындырып, Америка, Жапония, Канада,
Мексика, Кытай рыногына кирип, дүйнөлүк сооданы колго алган. Мунун баары албетте өндүрүмдү арзан баада сатуу менен мүмкүн болду. Бул компаниянын көз караштары. Кийинки 6-чы кадам. Ишти түшүндүргөндөн кийин көзөмөлдөө керек. Андан ары башкаруу керек. Андан ары башкаруу. Ыраттуу башкарууну аягына чыгаруу керек. 48 сааттан кийин кайра чалып текшерүү. Бул башкаруу. Өндүрүм сатылып кетти. Сатылып кеткенине карабастан, өндүрүм жөнүндө майда даттануулар же түшүнбөстүктөр пайда болушу мүмкүн. Бул учурда жооп берүү керек. Белгисиз продукцияны колдонууга көнбөгөн адамдар аны колдонуудан мурун ал жөнүндө кызыктай ойлонушу мүмкүн. Андыктан тез арада чалып, мындай түшүнбөстүктөрдү жоюу зарыл. Ошол эле товарларга жана бизнестин өзүнө да тиешелүү. Бизнес кылам дегендердин тизмесине кимдир бирөө катталат. Биз баары туура деп ойлоп калтырып коебуз. Бирок бир жумадан бери ал адамдан кабар жок. Чалсак, күйөөм менен сүйлөшөйүн дедим. Бул ишти кылсам бутумду сындырат деди. Бөлмөмдө тынч отурам. Албетте аларды бир жума калтырсак, ансыз деле күчүн жоготушат. Анан аларды кайра кайтаруу да кыйын болуп калат. Бирок 48 сааттын ичинде айтсак, кечеге ичинде жолдошум каршы болду. Мен таарындым деп жооп беришет. Ошондо биз сүйлөшө алабыз. Бирок бир жума 10 күнгө калтырсаңыз, ичинде чечим чыгарып, бул ишти кылбайбыз деп чыгышат. Ал эми аял таарынгандын, сөзсүз бул ишти кылгысы келерин айтат. Бул ишти сөзсүз кылгым келет деген ой дагы деле бар болгондо сүйлөш керек. Мына жакында күйөөң жумуштан чыкканы жатат. Ага чейин кандайдыр бир планды ойлонушуң керек эмеспи? Күйөөңдөн сура. Ал жумуштан чыккандан кийин да сени камсыз кыла алабы? Планыңды айт. Ошол себептен бул ишти кылгың келет деп түшүндүр деп айтсаңыз, ал айтат: жолдошума ушинтип айтууга аракет кылдым. Ойлонуп, акыры билбейм. Каалаганыңды кыл деп айтты. Баары туура деп айтып, адамды жетелеш керек. Андыктан 48 сааттан кийин кайра текшериңиз. Бул башкаруу. Анда ыраттуу башкаруу деген эмне? Сиз ишке алган адамдарыңыз үчүн жоопкерчиликти алып, аларды аягына, башкача айтканда, ийгиликке жеткиришиңиз керек. Муну кантип жасаш керек? Кээ бирөөлөр продуктуну алып колдонууга чейин калтырышат. Анан бул адам кыймылдай баштагандай сезилгенде, биз кичинекей жыйынтыктарга гана көңүл буруп, баарын таштап кетебиз. Ошондуктан эч нерсе чыкпайт. Чоң же кичине жыйынтыктарды ойлонгондун ордунда биз жумушка алган өнөктөшүбүздүн ийгилиги жөнүндө ойлонушубуз керек. Башкача айтканда, бир адамды жумушка алгандан кийин аягына чейин кам көрүп, артынан ээрчип, ийгиликке жеткиришибиз керек. Кийинки 7-чи. Консультация алуу керек. Консультация алуу керек. Башкача айтканда, маселе жаралганда кеңешүү керек. Иш жүргүзүүдө кандай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн? Биринчиден, эл жок деп айткан адамдар болот. Жада калса мага келип, директор, менде адам жок. Мага эл таап бериңиз дегендер бар. Ошентип эл жок деген адамдардын чындыгында тизмеси жок. Тизмеге иштей турган адамдардын эмес,
Кимдерди жазабыз? Биз тааныган адамдарды жазабыз. Ар биринин 250 таанышы бар. Ошон үчүн эли жок адамдарга ушинтип акыл насаат айта аласыз. Эң биринчи ким жөнүндө эстейсиз? Сиз сүйгөн адамдардын арасында кимге жаны ооруйт, ким ийгиликке жетиши керек? Иш таап берсем жакшы жасай алат эле деп ойлогон адам ким? Сиз жөн гана сурашыңыз керек. Ошондо сизге жооп беришеби? Ооба, мисалы, Хон Гил Дон деп айтышат. Ошондо сиз Хон Гил Дондун атын жазыңыз. Сиз анын телефон номерин билесизби? Анан алар номерин айтып беришет. Муну да жазыңыз. Ал адам канча жашта, анын мүнөзү кандай, бүгүнкү күнгө чейин кандай жашап келди, эмне иш кылды? Муну сурасаңыз баары жакшы билет. Анан ушул кишиге барганда, биринчи продуктуну бергенибиз жакшыбы? Же иш жана киреше системасын түшүндүрүү менен баштаган жакшыбы? Ал товарларга көбүрөөк кызыгабы? Же акча табууга кызыгабы? Ошондо алар айтып беришет. Бул адамдын бизнеске анча деле кызыгы жок, өзүнүн акчасы бар, ошондуктан жакшы товарга акча корото алат. Бул учурда өндүрүмдү сунушташ керек. Бул адам азыр оор абалда, жумуш издеп жатат деп айтса, өндүрүм экинчи орунда болот. Бул адам үчүн компания кантип киреше алып жатканын түшүндүрүү керек. Чогуу барган жакшыбы? Же жалгыз барып биринчи сүйлөшөсүзбү? Балким таап барганы жакшыдыр. Же келүүгө чакырган жакшыбы? Ушинтип сурасаңыз, адамдар акырын баарына жооп берет. Андан кийин бул адам үчүн өзүнчө файл түзүңүз. Башкача айтканда, консультацияны жазыңыз. Ошентип сиз өнөктөшүңүздүн байланыштарын башкарасыз. Ошентип баары системалуу түрдө болот. Адамдар менен болгон консультациянын бүткүл мазмунун ушундайча жазып алуу керек. Ошондуктан эл жок деп айта тургандар болсо, кеңешип, чөйрөдө ким бар экенин сураш керек. Андан кийин тигил же бул адамдын байланыштары жөнүндө билиш керек. Байланыштар жөнүндө билүү чогуу кайталайлы. Байланыштар жөнүндө билүү. Ооба, адегенде өнөктөштүн байланыштары жөнүндө билишиңиз керек. Ошондуктан спонсорду көргөндө адамды түшүр дешет. Спонсор же элди түшүрөт, же эл жок дейт. Бизнес жасаган адам түшүрө турган адамдарды калтырбайт. Ошондуктан эмне үчүн түшүрбөйт деп суроонун кереги жок. Анткени бул жерде чек бар. Адамды түшүрсө да, канчаны түшүрөт? Ал эми жакын адамыңыз тууралуу билсеңиз, анда ошол жакын адамдардын тааныштары тууралуу биле аласыз. Алар өз кезегинде чөйрөсүнүн жакындары жөнүндө биле алышат. Ошентип башкалардын ортосундагы байланыштарды издей берсеңиз, тизмени улантып жазып, тизмени башкара берсеңиз, көбүрөөк адамдар жана байланыштарды таба аласыз. Кээде адамдар бар болсо да, көбү жазылбайт. Мунун баары сиз өзүңүз компаниянын көз карашын сезбей, башкаларга дагы сездирбегениңизден улам. Ошондой эле адамдар жазылса да өндүрүмдүн кирешеси көтөрүлбөшү мүмкүн. Мунун себеби сиз өзүңүз бул продуктунун колдонуучусу эмессиз. Товардын колдонуучусу эмессиз. Продукт жөнүндө сөз кылганда, албетте биз ал жөнүндө технологиялык маалыматты айтабыз. Ошондой эле бул продуктуну колдонгондон тажрыйбабызды белгилейбиз. Продукциянын технологиялык функциялары жөнүндө гана айтканыбыз туура эмес. Сөздү технологиядан баштоонун кереги жок. Мен бул косметиканы баары мактагандыктан колдоно баштадым. Чындыгында эле сонун. Бир колдонуп көрсөң, десеңиз, чындап эле жакшыбы? Мага бирди берчи.
колдонуп көрөйүн деп айтышат. Ушундай болуп чыгат. Ошондуктан эгерде сиз товарга болгон сүйүүңүздү көрсөтсөңүз, бул таасирдүү сезимди билдире аласыз. Ошондой эле Хемахим, мен аны дайыма ичкен адаммын. Эртең менен денемде оордук пайда болуп, аябай чарчачымын. Ал эми азыр Хемахимди ичкенден кийин эртең мененки чарчоо жоголду. Уйкум азайса да, денем жеңилдеди. Мурда грипп менен тез ооручумун. Азыр иммунитетим абдан жакшырды. Азыр көп оорубай калдым. Ошондуктан бул ден соолукка абдан пайдалуу. Мен муну өмүр бою ичем окшойт. Деп башкалар менен жолукканыңызда, өзүңүздүн толкуганыңызды ушинтип билдирсеңиз, бир жолу ичип көр. Абдан сонун продукт деп айтсаңыз, оңой эле өндүрүмдү өткөрүп аласыз. Бирок сиз Хемахимди кутуга салып, ал жөнүндө түшүнүксүз айтып берип, өз тажрыйбаңыз менен бөлүшпөсөңүз, анда адамдар бат чечим чыгарбайт. Ошондуктан бир өндүрүмдү түшүндүрүп жатканда, өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып, эффекти үчүн сатыңыз. Эффекти чынында эле жакшы, укмуш. Натыйжада адамдар бул эффектти сатып алышат. Ошондуктан товарларды колдонууну уланта берсеңиз гана кирешени көтөрө аласыз. Төртүнчүдөн, жөндөмдүүлүк бар, киреше бар, бирок уюм өспөй жатат дешет. Уюм өспөйт. Деп айткан адамдардын ага эки себеби бар. Биринчиден, алар системага кошулбайт. Бардыгын жалгыз жасашат. Семинарга катышпайт. Семинарга сөзсүз түрдө катышуу керек. Ошондо гана уюм өсөт. Бул төмөнкүдөй иштейт. Бир отургуч бар. Биз аны мыктайбыз. Отургуч бир аз кыйшайса, бизге дагы көбүрөөк мык керек. Натыйжада астыдан мыктын баары түшүп калат. Эгер отургуч алсыз болсо, ага бир нече мык гана кагылат. Мен эмне айткым келет? Отургучу күчтүүлөр, башкача айтканда жөндөмдөрү болгондор ийгиликке жетет, жок болгондор жете албайт. Мына ушундай болуп чыгат. Бирок системанын аркасында жөндөмсүз адам да 100% ийгиликке жете алат. Бул тактаны отургучтарды көрсөткөн такта деп эсептесек, мен бул жерде отурам дейли. Орунга отуруу бул продуктуну колдонуу дегенди билдирет. Анткени ал сапаттуу жана арзан. Отурдук, туурабы? Анан бул бизнести ийгиликке жеткириш керек болгон айланамдагы адамдарга өткөрүп беришим керек. Семинарга тигил же бул адамды чакырып келиш керек. Анан бирөө келип угуп, өзү да билбей ойлонуп калат. Бул продуктуну чындап колдонуп көрүшүм керек. Мындай жакшы продуктуну башка адамдар менен бөлүшүү керек. Ошентип бул адамдар семинарга башка адамдарды чакырышат. Мына ошентип семинарга тигил же бул киши келет. Башкача айтканда, семинарга адамдарды ташып алып келбей, жөн гана семинардын отургучуна отургузуп кою керек. Бул жерге, тигил жерге адамдарды отургузуп, баарын семинарга отургузабыз. Алар бул семинарда отурушат. Эсеби байланышкан. Ошондуктан мен семинарда отурганда кирешем көтөрүлөбү же көтөрүлбөйбү? Көтөрүлөт. Бул система. Алсыз отургуч болсо дагы, сиз семинарга катыша ала тургандыгыңызга ишенишиңиз керек. Продукциянын колдонуучусу болуп, башкаларга анын сапаттуу жана арзан экенин, бул бизнести жасоого болоорун бир нече кишиге дайыма айтып турсаңыз, чоң уюмду башкаруу жөндөмүңүз, бухгалтердик эсепти башкаруу жөндөмүңүз, жеткирүү жөндөмүңүз жок болсо дагы, эгер сиз продуктунун колдонуучусу болуп, башка адамдарга айтып, ушул системада калсаңыз, сиздин астыңыздагы кишилер дагы ошону жасайт. Ылдыйдагы адамдар жана баары жада калса, жөндөмдүүлүгү жоктор дагы биригип ийгиликке жете алышат. Бул система. Башкача айтканда, адамдардын системага катышуусун камсыз кылсаңыз, уюм көбөйөт. Уюмдун өспөй жатышынын дагы бир себеби бар. Жан дүйнөсү жабык адамдар, башкаларды түшүнбөгөндөр бар. Алар адамдарды кууп чыгаргысы келет.
Андайлар өздөрүн билишпейт, бирок биз алар жөнүндө тынч эле жашаса болмок деп ойлойбуз. Өзүнчө башкаларды кууп жүрөт. Сиздин жүрөгүңүз канчалык кең болсо, бизнес ошончолук чоңоет. Ушундай кайрымсыз адамдардын айынан уюм өспөйт. Эмне үчүн адамдар ушундай болуп калышат? Андайлар өзүн көп көрсөтүп, өзгөчөлөнүүгө аракет кылышат. Биз жасап жаткан бизнес адамдар бири-бирин жөнөкөйлүк менен сыйлаган жер. Чоң отургуч борбордун директоруна үстөмдүк кылуу үчүн эмес, конокторду кантип мыкты тейлөө керек, аларды кантип кабыл алуу керек экенин түшүнүү үчүн берилет. Мен ошентип айтсам, борбордун директорун баары сыйлабайт. Мага ушинтип ушак айткан киши бар. Директор сыйлайбы, сыйлабайбы маанилүү эмес. Мен аны 2 эсе сыйлай алам. Ошондуктан өзүңөргө карагыла деп айтам. Ошондуктан айланабыздагы адамдарды сыйлашыбыз керек. Намысын өйдө көтөргөндөр бар. Бул жер намыс корголгон жер эмес, акча жасалган жер. Бул кызмат же статус издеп жаткан жер эмес. Бирок бул жерде кызмат ордун тапкысы келгендер бар. Кызмат үчүн атаандашып кемсинткен акмактар бар. Көбүрөөк акча табуу үчүн уюмду түзүү керек. Андан кийин киреше ай сайын көбөйөт. Бирок кимдир бирөө өзүнүн чөнтөгүн гана ойлойт. Астынан топ түзүп, кирешесин көтөрүп, башкаруучу болом дегендер бар. Ушундай жол менен башкаруучу болуп, анан кадимкидей сатканды билбей калгандар бар. Жан дүйнөсү жабык ушундай адамдар. Башкача айтканда, мындай адамдар бийиктикке умтулгандыктан пайда болот. Андыктан жөнөкөй болуш керек. Жерге түшүп, башкаларды сыйлаш керек. Силерге жакшы көрүнөйүн деп, мен өйдө трибунада турам. Бирок мен азыр сиздин баарыңарды сыйлайм. Директор мынтип микрофон менен сааттап сүйлөбөйт. Жөн эле чыгып, ыйык үнү менен: урматтуу Атоми үй бүлөсүнүн мүчөлөрү, үй бүлөңүзгө бакыт тилейм. Ушул менен коштошом. Директор Пак Хан Гил деп кетип калат. Бирок мен бул жака чыгып көп нерсени айттым. Адамдар Пак Хан Гил азыр сүйлөгөнүң абдан жакшы деп айтышат. Элдин алдында микрофон менен сүйлөгөндө ишеним көбүрөөк болот. Башка адамдарга караганда жакшыраак сүйлөйсүң. Ошондойбу? Анда албетте сүйлөйүн деп, анан мен чыгып кечке сүйлөйм. Биз башкалардан жогору болуу каалообузду оңдошубуз керек. Намысыңызды өйдө көтөрбөңүз. Намысыңызды таштаңыз. Айланаңызда намысы күчтүү адамдар болгондо, сиз өзүңүздү ыңгайлуу сезесизби? Сезбейсиз, туурабы? Бир нерсе айтсаң, мен булмун, мен тигимин деп башташат. Айрыкча ушундай кылган аялдардын намысын коргогусу келген каалоосу өзгөчө күчтүү. Ошондуктан аялдардын арасында дайыма күчтүү атаандаштык болот. Бирок эркектер андай эмес дебейм. Бул намысты таштай билиш керек. Тактап айтканда, борбордо деле башкаларды сыйлай турган ишти жасашым керек. Анткени өзүн көтөргөн ар бир адам басынтылат. Ал эми өзүн басынткан адам көтөрүлөт. Инжилде дал ушундай деп айтылат. Өзүңүздү басынтсаңыз, башкалар сизди көтөрүшөт. Таштанды терип, үй жумуштарын жасап, башкаларга жардам берген адамдарды көрүп, жийиркеничтүү адам деп эсептеп, аларды жаман карайсызбы? Тескерисинче, биз аларды сыйлайбыз. Кандай укмуштуудай адам. Тескерисинче, биз аларды көтөрөбүз. Андыктан биз өзүбүздү басынтышыбыз керек. Жалпысынан жерге түшүшүбүз керек. Бирөө кыжалат болсо,
мени басып бактылуу болсоң, мени бас, мен аркамды берем деп айтып, кээде ушинтип аркаңызды берүү керек. Биз ар дайым жоготууларды кабыл алууга даяр болушубуз керек. Биз жоготууларды кабыл ала билишибиз керек. Жоголгонду кабыл алууну үйрөнүү менен гана биз жеңилдейбиз. Эмнеге эл кайгырат? Анткени алар жоготуп жатышат. Өзүн акылдуу деп эсептеп жоготууга чыдабаган адам алсыз адам. Мындай адамдын жанында болуу ыңгайсыз. Жеңилген адам болгула. Эгерде сиздин чөйрөңүздө адамдар бир нерсени жоготсо, сиз өзүңүздү ыңгайлуу сезесизби же ыңгайсызбы? Ыңгайлуу сезесиз. Чөйрөдө баары өз ордунда жоголду, эч нерсе болбойт дешет. Биз да айланабыздагы адамдар бизге ошентип айтышын каалайбыз. Эркиндик пайда болот. Андыктан биринчилерден болуп утулуңуз. Ошондуктан алдын ала жоготууларды санап жашаш керек. Товарды сатып алууда да туура эмес продуктуну сатып алуу мүмкүнчүлүгү 10 же 20% бар деп ойлошуңуз керек. Эгер сиз өзүңүз 100% рынокто изилдеп, продуктуну эң арзан баада сатып алууга аракет кылсаңыз, бул сизге абдан кыйын. Туурабы? Эгер сиз бир товар сатып алайын дегенде, кээде таптакыр башка нерсени сатып алышыңыз мүмкүн. Сиз кээде туура эмес сатып алышыңыз мүмкүн. Ошондой да болот деп ойлосоңуз, 10 же 20% жоготуу мүмкүн деп ойлонсоңуз, ыңгайлуу болот. Кийим сатып алдым, бирок мага жаккан жок. Кийим сатып алсаң жакпаган нерселер бар болушу мүмкүн деп жөн эле унутсаңыз, кандайча жеңил. Туура эмес кийим сатып алып, кийген сайын жиним келтирсем, ким кыйналат? Өзүм кыйналам. Андыктан биз тез жоготууну үйрөнүшүбүз керек. Жан дүйнөсү жабык адамдарды оңдосок, уюм өсөбү же өспөйбү? Өсөт. Эгер баарын жоготсоңуз, сөзсүз түрдө пайда табасыз. Андыктан өнөктөшүңүздү эч качан утканга аракет кылбаңыз. Акылдуу адамдар көбүнчө тигил же бул нерседен кантык табат. Анда ушундай көйгөйлөр бар экенин аныктайсызбы? Ушундай көйгөйлөр бар экенин моюнга аласызбы? Деп башка адамды ушинтип сындырышат. Ооба, анан ал адам кайра келбейт. Маселе мына ушунда. Албетте мен жеңдим, бирок адамдын баары кетип калды. Анда мен жеңдимби же жеңилдимби? Анда жеңилдиң. Ошондуктан жеңүүгө аракет кылбаңыз. Болбогон сөздөрдү сүйлөп, адилетсиз сүйлөп утулуп калдым. Мен уруша алмакмын, бирок атайлап утулуп бердим. Жеңген адам кубанып, ошол жерде калат. Анан киреше жана калганы көтөрүлөт. Аягында ким утат? Мен жеңем, мен утам. Ошондуктан жан дүйнөңүздү кеңейткиле деп айтам. Жан дүйнөңүздү кеңейтиңиз жана эч качан өнөктөшүңүздү утканга аракет кылбаңыз. Жеңилип бергиле. Акыркы 8-чи кадам. Кайталоо. Кайталоо. Кайталоо көчүрүүдөн айырмаланат. Көчүрбөйбүз, кайталайбыз. Биз көчүрүлгөн кой долли эмес, клондолгон кой долли деп айтабыз. Озон үчүн көчүрүү эмес, кайталоо. Алар эмнеси менен айырмаланат? Муну төмөнкүдөй түшүнсө болот. Ушундай жыгач порту бар. Эгерде сиз ошол эле порту бирок жыгачтын ордуна пластиктен жасасаңыз, бул көчүрүү. Туурабы? Ал эми кайталоо үчүн дарактын уругун алып, жерге отургузуп, ошол эле даракты өстүрүү керек деп айтабыз. Бул кайталоо. Көбү жетекчилерди кайталоого аракет кылышат. Анткени көптөр аларга көз артышат. Менин оюмча сен да Audi машина айдасаң көтөрүлүп кетесиң. Эгер мен 40 миллион вон алсам, бул укмуштуудай болот. Мен адамдарга кымбат ресторандан тамак аш сатып алып, кымбат унаа айдап, модалуу кийимдерди кийип, көп акча коротом. Ошентип карызга баткандар бар. Андай кылбагыла. Кантип кайталоо керек?
Ошол Audi айдап жүргөн Пак Чон Су менен Чхве Сан Хун жетекчилер башында эмне кылышканын кайталоо жетиштүү. Мен биринчи жолу андай кылган эмесмин. Менде акча жок болчу. Анан бизнести жакшы билчү эмесмин. Уюштуруучулукту да жакшы билчү эмесмин. Ошентип чуркап сатып жүрдүм. Жөн гана сатып жүрдүм. Калганынын баары жетекчиге, бөлүм башчыга барат. Ал эми мен эптеп сатып жүрөм дейт. Ошентип кызматка кеч болуп, кечигип калды. Ал 1,5 жылдан ашык ушинтип талыкпай эмгектенди. Бир күнү мен "Сен дагы эле ушинтип жүрөсүңбү?" деп сурадым. Мен ага уюм куруп, аны иштетип, керектөөчүлөрдү бизнестин ээсин кылып, чалып семинарларга катышууга чакыр деп айттым. Келгиле, азыр сүйлөшөлү. Анан ошондон баштап аларды семинарларга чакырып, бизнес ача баштады. Ага чейин жөн эле сатайын деп жүргөн эле. Бирок керектөөчү катары продуктуну колдонгон адамдарга бизнес мүчөсү катары кошулуп, арзан товарларды колдонгонго чакырганда абдан көп бизнес жасайм дегендер чыкты. Ал башка адамдарга караганда кечирээк лидер болуп, кийинчерээк директорлукка өттү. Бирок эң тез болуп башкы директорго өттү. Башкача айтканда, эгерде сиз калкты жана керектөөчү топторду бөлүштүрсөңүз, кандайдыр бир мааниде башкы директорго тезирээк өтө аласыз. Эгер сиз азыр башкы директор болууну кааласаңызчы, кардарларды түзүү үчүн талыкпай иштеп, 1 сатып, 2 сатып, мен саткан бул продуктуну мен билгендердин баары колдонушу керек деген ой менен, эгер сиз керектөөчү түзүү үчүн көп аракет кылып, керектөөчү жасасаңыз, бир бизнеске караганда 100 кардар түзүү оңой болот. Ал эми керектөөчү бир товарды сатып алып, топтогондон кийин унутуп калышы мүмкүн. Бирок керектөөчү шампунь түгөнүп калганда шампуньду дароо 1 суткага жетпеген убакытта сатып алат. Тиш пастасы жок бир күн болсо да жашай албайбыз. Бул сандарды 100, 200 жана 300 киши кылып, эл кылып, керектөөчү пайда болсо, 100, 200, 300 адам дароо түзүлөт. Анан ушундай болгондон кийин бул адамдардын тиш пастасы түгөнүп, аны үнөмдүү колдонушат. Баары чогулгандан кийин мен 2 миллион вон, 4 миллион вон тапкан адам болуп калышы мүмкүн. 2 миллион вон, 4 миллион вон тапканымды көрүп, ылдыйдан бирөө керектөөчүлөрдү тартуу үчүн көп аракет кылып, мен да сатуучу болом. Автоматтык түрдө команданын лидери болом. Жана 4 миллион вондон 10 миллион вон алган адам болом деп чыгышы мүмкүн. Бул бизнестеги эң маанилүү принцип. Демек, сиз кайталап жаткан нерсе бул көчүрүү эмес. Азыр жакшы адамдарды табууга жана туураганга аракет кылуу эмес. Алар 3 жыл мурун эмне кылышса, биз да ошондой кылабыз деген кайталоону кылыш керек. Ошентип, бул окшоштук үчүн азыр мен жакшы оригиналды жасашым керек. Эгерде оригинал жакшы жасалса, анда алынган реплика дагы жакшы болот. Силер ушинтип ойлойсуз. Ой, биздин өнөктөштөрдүн баары окшош болсо, көйгөйлөр болот. Бул адамдардын көйгөйү бар, туурабы? Бирок менин өнөктөштөрүмдүн баары мага окшош болсо экен, катуу иштеп, көп сатып, адамдарды семинарларга чакырып, мендей болгусу келген адам сөзсүз ийгиликке жетет. Бирок өзүңүзгө караганда, өнөктөштөрдүн баары мага окшош болгону көйгөй болот деп ойлосоңуз, анда мен эмнени өзгөртүшүм керек? Оригиналды өзгөртүү керек. Мен оригиналмын. Бул клон оригинал сыяктуу чыгат. Андыктан өзүңүздү өзгөртүү менен гана айланаңыздагы адамдарды өзгөртө аласыз. Ошентип сиз ушул 8 кадам жөнүндө баарын уктуңуз. Ушул 8 пункт боюнча бизнесиңизди өнүктүрүүнү уланта берсеңиз, каалаган сатуучуга же бул жердеги каалаган адамга бара аласыз. Айына 2,5 миллион ПВга жеткен керектөө уюмун куруу жигердүү сатуучулардан көз каранды. Бул жердегилердин бардыгы
мен бириккен сатуу компаниясын колдой турганымды билишет. Бул жердеги адамдар чындыгында Атоми менен үмүттөнүп жашай алат деп ишенип, ыраазычылык менен аяктагым келет. Көңүл буруңуздарга рахмат.